баштанат мына. Мамбет Мамакеев албаган сыйлыктын баарын алды, ушунча жыл иштеди, Гиннестер китебине кирди. Бул кишинин өмүрүндө бир арманы жок болсо керек депчи. Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Мен историям көп да о китепти. Кыскача айтып бериңизчи. Мен примерди башка жактан издебейм. Өзүмдү ар дайым пример кылам. Ким элем, ким болдум. Адам жеңбеген эчтеке жок. Ким элем деп 46 жыл келдимде. 45-жылы уруш битти да. 46 жыл келгенде жеңайлык, жеңалбаш тыртыйган кенедей балам. Орусча да нет деген сөз билчү эмесмин. Себеби айыл кыргыз, айыл уруш убагы орус тил мугалими көргөн да жокпуз. Анда врач дегендери жок. Мен эми илгери кичинекей бала чагым эле ошол болоюн деген оюм бар болчу. Айылда өлүп атат, кыйналып атат. Врач деген жок, анда айылда бакшы, молда, баягы кийин врач болуп барганда айтып атпайбы, шөтүнүк кабышкалар, ай Мамбет. Мурун бизде экеле оору бар эле, ысык, суук деген. Дарысы деле экөө эле. Же суу берчи, же күчтүүлөп тамак. Эми бул силер врачтар көбөйгөн сайын оорунун аты да көбөйдү, дарысы да көбөйдү деп. Анткандай ошол мен өзүм таң кылам. Кантип аман калсын. Да нет деген сөз бар. Анда бир дагы врач жок кыргыздан. Бир сестра жок. Мугалим бүт орус еврей. Учебник латынча, орусча. Ошондон анан келип жалдырап бизди сразу эле принимать. Кадр жок да. Келген барын эле алды. Bir-iki ay oturduk, uktap öyle oturabız, eşteke düşünmeyiz. Anan 160'tay çoğulgam Kırgızstan'dan. 2 ayda yarımından kovu kaçıp gitti. Anda dağı zaman Hilevne Karçıka, 48. yılga şeyin, günüge 500 gramdan başka hiç yerden tamağaç degenini görmeyizim. Kudayla bir mişik arpa talkan ala gelgemiz, 500 gram, uşunu menenle okat kılıp yüzdüktir. Emin da tüverdi, öl tiril bitiş gerek. Kıyınal, hiç ukta öyle oturabız. 3. kurska şeyin. Anan ben özüm barıp narızdan ketip kaldı, aylabız gitti. Em ne dedi? Yoktu hani bizde 1 yıl okutsun dedik. Değerliğe. Sırada değerliğe ötközüp kimya, orus dil, fizik şöyle okuttu. Kişine gönüşüp kalıp kiyinki yılına bu stüpitli egzamini verdik. Oşonda gördüm ben. 1. egzamin sonunda listini. Fizika, kimya mı? Barılı, nöl. Ana ben sırada takoyat metki işte. Hem nöl ekanımızda öz yüzdeli. Ayda atat. Ya bir gece etmeysiniz. Oşa men listini yazdılar. Oşa nölün bir ananın bağı koyuğuna öttük de. Seravna 3. kurstu bitkişe. Eşlik etmişiz. Bana güç andamında uslayacak. Jarık çıkan yerde taң atıkçız, yatta böyle oturuşuz. Manisini düşünmeyiz. Oruşça'da. Irça yattayız. Ana ne egzam gelgende kızığı oşa bir stranisi ırça aytıp veririz. Atigi mugalim çüt dapal niyeti vapras men esimde başına eline men mınday grubu yanamadan vardı. Bu pedagojik tutası konuşuyoruz. Çüt dapal diye sonra yok. 4. kurs kargında şöyle kişiyle düşüne başladık. Anam bitkende kalıp hemen başman ötken ukmuş ile straşnedir. Anın barını aytsanız köp da, janagı armanınız çok mu degen suroo da uşoga. Arman geneli yok. Men emne aldıma emne maksat koysam büt atkardım. Aytıp atpayım mı? 69 yılın içinde 30.000 operasyon yaptırdım. 20 doktor var. 30 kandidatım var. 12 zaslojный врач республикam var. Республикада okugan хирургтардың барлығы көпшілігі менің балдарым, менің оқушыларым. Emi хирургияны кейін білмедім. Bu хирургияны тілменен жасай албайды.
Til менен жасайды. Илгери баягы биз убакта келесі болсын орысша сөйлесе ал идея, ал акылдуу киши болчу. Кийин көрбөдүм. Til менен жасай албайт. Ошон үчүн мен азыр айтып жүрмөйм менин балдарыма. Хирургдун башы менен колу соответствовать керек. Чоңдордун башы менен тили соответствовать керек. Өкөндө тең башы вперед, андан колу тили жүрүш керек деп. Агер бул хирургдардын başı arttı al kolu piret gelse organ adam şor operasyon. O şöyle benim talant malant deyit al dele bolsa gerek. Men dele kolda olan kudayım var. Bolbası men koysa onu bilçemez. Oşondan uşul ardayım men kişine maktanıp koyam. Birinci günden uşun geçeyin men хирургиядан кармай алган жок. Мени жоготом деген көп болгон. Хирургиядан birinci günden şunday отлично кетти да. Мына азыр 94 кеттим, мен күнүгө 3-4 операция жасап атыр. Ошон үчүн эми кыйынчылык, мен көргөн кыйынчылык эми жакшы эле болду. Мен артыман түшкөндөр эле көп болгон, анын мандары тыш кыйын. Өзүм таң калам мына. Ошентип дан эттеген билбенге ким болдум деп. Азыр ким болдум? Азыр менде Кыргызстанда болгон сыйлыктын барлыгы бар. Единственный жет Манас 2 өлчаны берди. Соронбайны баганды. Калган эми кандай кимдин колунан эмне кылган жөнүндө болсо. Усвальдтын ордунда айтпадым. Октябрьский революция, эмгек Кызыл Ту орден, заслуженный врач, депутат, член Карзима. Масалиеттин убагында орден дружбы народа, эл достугу, заслуженный деятель наук, депутат болдум, дагы член Карзимандан болуп калдым го. Анан Акаевда укмуш. Акаевда Манас 1-3, академик болдум, герой Кыргызский республика болдум. Бобрек больницаны национальный хирургический центр кылып берди. Ошондон кийин Акаевден 15 жыл Бакиев, Атамбаев мени испискен чыгарып. Эч сүйлөшкөн да жок, эчтеке берген да жок. Байгылышы Манас 2 ошол жетпей аткан ошону берди. Ошону менен менде болгон сыйырмат барлыгы бар. Мен мунун барлыгын сатып алган жокмун. Эмгегим мен жакшы билет. Эми бизде хирургияда бат эле көрүнүп калат. Биздики мындай практически точный наукада жасаган ооруң өлүп калса эртеси эле билинет. Ашып кетирсең эртеси эле билинет. Ошон үчүн Кудай Таала мага жардам берди. Эми ушунчалык сложный, ушунчалык кыйынчылыктарды бирок мен айтып атпайм, баягы Жапаров правительстводан чогултканда айтты. Чарчаганды билбеген кишилер иштейт деди. Сразу өзүм бой. Жаш убакта мен айтып атпайм, өмүрүмдүн 3тен 1 шерин өттү. Мен чарчаганды билчү эмесмин. Күн түн дебей операция. Бир чарчап койчу эмесмин. Мен андан рахат алчумун просто. Азыр да ошондой. Ошол привычкам калды. Анан берип мен балдарыма өмүр бою айтып келатам го. Уруш башталганда 14-те болчумун. Мен физически жөнүндө катып келгемде. Башынан эми Кудай Таалам берсе керек, бирдемени баштасам, анын аягына чыкмайынча менде жан жок. Анан ой бул кыйын экен, муну аткара албайм деген андан эчтеке чыкпайт. Мен буларга айтам. Кыйын түшүнбөйт. 10 сыйрак, 15 сыйрак. Билген кишиден сура. Анан бул болбойт экен деп басып кетсе андан эчтеке чыкпайт. Менде ушул привычка калды да.